Күнүмдүк керектелүүчү азыктарды алып жаткан Жумагүл Алиеванын алган пенсиясы керектөө деңгээлине караандабай калды. Айрыкча өткөн жылдан бери бардык товарларга баалардын кымбатташы карапайым калктын чөнтөгүндө оор келүүдө дейт. Өзгөчө социалдык маанидеги азык-түлүктөр эт, суумай, кумшекердин баасы болуп көрбөгөндөй өстү. Алган пенсиясы да мына ушул азыктарды алууга кетет. Май, күрүч, туз, чай, ошолор, главный ошолорда. Ашпайт да, ошону эптеп эконом кылып жеткирип атабыз, жетпейт эчтеке. Чалым кичине айлык алат, аны менен ошо менен мындай кылып жеткирип атабыз. Пенсия эмне 5000 эчтеке келбейт азыр. Бир мешогунун 2000 болуп атат. 2000 алабыз, ал ошонун бир 5000 пенсия алсаң 2000 эмеге келсе эт тараса кымбат. Жетпейт, мал арзан, эт кымбат. Мындайсың. Эң главный бизге ун да. Кыргызстанда жашоо минимумунун өлчөмү да өстү. Улуттук статистикалык комитетинин маалыматында бир жылда 910 сомго жогорулады. Тагыраагы 2021 жылдын жыйынтыгы менен жашоо минимумунун өлчөмү 6268 сомду түздү. Бул көрсөткүч 2020 жылдары 5500дөн ашкан эмес. Жашоо минимуму Жалал Абад облусунда, Бишкек жана Ош шаарында эң көп көрсөткүчкө жеткен. Жашоо минимуму бул орто эсеп менен бир айда бир адамдын минималдуу сарптаган каражатынын түзүмү. Жашоо минимум түзүмүнө ылайык анын 65%-ын азык-түлүк товарлары, 16%-ын азык-түлүк эмес товарлар, 17%-ын кызмат көрсөтүүлөр жана 2%-ын салыктар түзөт. Кеп адамдын чыгымдарын толук жаппаган минималдуу чыгымдар тууралуу болуп жатат. Заводдо 1560 сом бизге берилип атат. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмү Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда базардагы социалдык маанидеги товарларга мониторинг жүргүздү. Башкы максаты Казакстанда болуп өткөн кырдаалга байланыштуу ишкерлер тарабынан бааларды негизсиз кымбаттатпоо жагы түшүндүрүлдү. Эң арзаны мула каласынан келет. Булар эң кымбат болот 1950 сом болот. Муну 1900 сом болот. Муну 1850. Өзүнүн Бишкектен келет, 1650, муну 1600 сом болот. Мариямдык, бул бизден заводдон чыгат, 1600 сом болот булар. 20-20%-дан ашык кымбаттап кетсе, мамлекет тарабынан жөнгө салуу жүргүзүлгөн мүмкүнчүлүктөр бар да. Ошол социалдык маанидеги товарларды жаңы жылдан кийинки азыркы учурда коңшу Казак Республикасында болуп аткан кырдаалга байланыштуу кээ бир учурда кээ бир ишкерлер тарабынан, эми көпчүлүк эмес, кээ бир ишкерлер тарабынан себепсиз баягы ситуацияга байланыштырып граница жабылыптыр, товар келбей калыптыр деген туура эмес маалыматтар чыгып кетпесин деп биз ошону Жалал Абад облусунун элине туура маалымат жеткирүү катарына өзүбүз сиздер менен чогуу чыгып мониторинг кылып мындай көрсөттүк. Бааларда эч кандай өзгөрүү жок. Мониторингдин жыйынтыгында товарлардын бааларында өзгөрүүлөр жок, же кымбаттоо байкалган жок дешет. Un, суумай, кумшекер, жумуртка жана башка азык-түлүктөр мурунку баада сатылып жаткандыгы аныкталды. Ошондой эле социалдык маанидеги товарлардын запасы жетиштүү жана таңкыстыгы байкалган жок дешет. Неберелер көп, акча жетет, пенсия аз. Ундар амы кымбаттады, эми кыйнап атат, эмне кылам, илажы жок. Сабыр канагат, Аллах берет рызкымызды. Ушундай кылып жүрөбүз эми, Кудай кааласа, тынч болгула. Кыргызстан азык-түлүктүн кымбатташы боюнча Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ичинен алдыга чыкты. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. 2021 жылдын декабрь айында ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн баарында керектөө баалары жана тарифтери жогорулаган. Айырмаланып, Кыргыз өлкөсүндө инфляция 11,2%ды түзгөн. Бул 2010 жылдан берки катталган эң жогорку көрсөткүч экендиги белгиленди. Бул көрсөткүч Беларуста 10%ды, Орусия менен Казакстанда 8,4%ды, Арменияда 7,7%ды түзөт. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.